Ак Бура дарыясындагы жапыр тазалоо иштери уланууда. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун колдоосу менен шаардагы Ак Бура дарыясынын угун таштандыдан жана түрдүү тоскоолдуктан тазалоо боюнча масштабтуу иштер жүрүүдө. Жаз куч айлыктын алкагында дарыянын экосистемасын калыбына келтирүү иштери башталган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникалары жана кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Балыкчы Кочкор темир жол курулушунда жардыруу иштери аягына чыкты. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы 2024-жылдан бери 100 жолу жардыруу иштерин жүргүзгөн. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, андагы коопсуздук талаптарын сактоо менен жүргүзүлгөндүгүн билдирет. Жаныбарларга жана адамдарга, имараттарга эч кандай зыян келген эмес. Жардыруу иштери Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушундагы маанилүү этап экендигин, татаал геологиялык шарттарда мындан ары дагы иштөөгө жеңилдик түзүлөрү кабарланды. Ош шаарындагы 2 эстакадал көпүрөнүн жана жолдордун курулушу боюнча мыйзам долбоору парламентте колдоого алынды. Маалыматка ылайык, Ош шаарында жол тыгындарын азайтуу максатында 2 эстакадал көпүрөнүн жана 3,2 чакырым жол куруу үчүн Евразия өнүктүрүү банкы $15,7 миллион берет. Мунун ичинде $1,2 миллион кайтарымсыз грант болот. 2 эстакадал көпүрөнүн жана жолдун курулушу үчүн жалпы $19,2 миллион сартылат. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматына караганда, Евразия өнүктүрүү банкы бере турган каражаттардан тышкары $3,9 миллион мамлекеттик казынадан каржыланат. Кыргызстан Кытайга жүгөрүнү экспорттоо баштады. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымдайт. 25 тонналык алгачкы партия 16 март күнү жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Кытайга жүгөрү экспорттоо укугуна 2 ата мекендик ишкана ээ. Бул көрсөткүч өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулап жатканын жана фитосанитардык эрежелер так сакталып жатканын далилдейт деп айтылат маалыматта. Министрлик мындан ары дагы өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүлүп, кыргыз айыл чарба продукциясынын дүйнөлүк рыноктогу үлүшүн кеңейтүү багытында иштер улантыларын маалымдайт.